Көлбаевдин тобун колдогон чиновник кармалды. УКМКнын маалымат кызматы Кыргызстандын күрөш федерациясынын грек-рим күрөшү боюнча вице-президенти Ахрор Иминов кармалганын маалымдады. Ал Кримтөбөл камчы Көлбаевдин кылмыштуу топторун каржылап турган деп шектелүүдө. Бүгүн мындан сырткары Көлбаевдин тобун каржылаган 2 ишкер кармалды. УКМК 2 шектүү кармалганы иш бөлмөсүнөн табылган курал жарактары тууралуу видео материал тараткан. Массалык маалымат каражаттарында алар Казбек Кара деген ат менен белгилүү Билалов жана жеке ишкер Алик Падабедов экенин жазышууда. Мындан тышкары анын фирмаларын каржылык ишмердүүлүгүн текшерүүгө буйрук берилди. Жакшы киши эле, анан ал патриот эле, тигеле, бул эле деп атасыздар. Мен ага таптакыр каршымын. Эч качан, эч кайсыл жерде криминал патриот боло алган эмес, болбойт дагы. Анткени криминалдын мойнунда элдин жүгү турбайт. Криминалдын мойнунда өзүнүн гана ошол группасынын мүчөлөрүнүн гана алдында өзүнүн жүзүн сактап калуу деген ой биринчи орунда турат. Эч качан криминалдык лидерлер ал элге кызмат кылбайт. Мына ошондуктан кече жанагы акыркы маалыматтар бүгүн чыкты. Совет доорундагы ворлордун идеологиясы бар болчу да. Алар үйлөнбөш керек деген, алар дүйнө күтпөш керек деген, алар бай болбош керек деген сыяктуу, анын үйү да жок болуш керек деген сыяктуу алардын өзүнүн принциптери бар эле. Азыркы биздеги ворлор, бизде болгону алар олуттуу коммерсанттар деп койсок болот. Алар коммерсанттар кадимкидей. Көлбаевдин тобунун негизги каржылоочусу катары Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов кармалып, учурда соттук иштери уланууда. Алардын катарында камчы Көлбаевдин кудасы Рустам Турдиев 4 декабрга чейин камалды. 10 октябрда Бишкектеги Элит Хаус курулуш компаниясынын жетекчиси Тимур Файзиевдин да кармалганын айрым маалымат медиа жазып чыкты. Расмий органдар муну тастыктай элек. Ошолорду ачыкка айтып чыгып, ошол Атамбаевдин президент убагында Сооронбай Жээнбеков губернатор эле мени облустук потребительный службанын начальнигине мени кызматтан алып, куугунтуктап, үй бүлөмө, өзүмө тынчтык беришкен эмес. Азыр эми ошондой кылган уюшкан кылмыш топтор шайлоолорго эми таасир этип калганда, мурдагы саясатчылардын, чиновниктердин бардыгы уюшкан кылмыш топтору менен тыгыз кызматташкан. Үй бүлөлүк каттоолору бар, тойлоруна катнашып жүрүшкөн. Бүгүнкү күндө ошондой адамдардын бардыгы мамлекеттик кызматка жолотпош керек. УКМК Көлбаев жана анын жан жөөкөрлөрү басып алган мүлктү мыйзамдаштырууга катышкан жана буга тиешеси бар 20дан ашык киши кармалганын билдирди. Караларды каржылагандар алар менен тыгыз байланышта болгондор жоопко тартыларын атайын кызматтын төрагасы эскерткен. Жактоочу Төлөгөн Келдибаев мындан ары криминал таасирин жоготуп, өлкөнүн саясий турмушуна мурдагыдай аралаша албайт деген пикирде. Ушуга чейинкидей буттарына туруп, мамлекетке таасир эте албайт. Эми ушул кылмыш топту түп тамырынан 100% жок кыла албаса дагы, Кыргызстандын шайлоолоруна таасир этип, айыл өкмөттөрдү коюп, губернатор, мэрлерди коюп, партиялардын тизмесине чейин, депутаттык тизмесине чейин булар таасир этип турушкан да. Тизмеге чейин койдуртуш. Ошого окшогон мүмкүнчүлүктөн булар ошондой мүмкүнчүлүктөргө жетпей калат. Атайын кызмат муну улай эле Көлбаев менен байланышта болгон 40тан ашык адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалганын билдирген. Ал эми Ошто Дженго каймана аты менен белгилүү болгон Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун 7 мүчөсү кармалган. Учурда кылмыштуу топторго каршы күрөшүү уланып жатат. Роза Акматжан кызы, Азам Бузриков, Ош ТВ.